Эки өлкөнү бөлүп турган чек аралардын бири Ак Тилек автоунаа өткөрүү бекетинде түн ичинде да кызуу жумуш жүрүп турат. Чек арадан өтүп бара жаткан ар бир унаа жөө жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүдөн өтөт. Мыйзам бузуулар айрыкча түн ичинде катталгандыктан чек ара кызматкерлери эч нерсени көз жаздымда калтырбаганга аракет жасашат. 18-июндан 19-июнга караган түнү 2 оор жүк ташуучу унаа айыппул токтоочу жайына киргизилген. Салык кызматкерлеринин айтымында аталган унаалардын документтери туура эмес же таптакыр эле жок болгон. Эртең менки саат 9-тан баштап биз 2 машинаны койдук штрафстоянкага. Контрабанда тууралуу сырттан мобилдик топ карайт. ГСБ кызматкерлери текшерип турат. Эгерде контрабанда кармалса, ошол эле процедура менен штрафстоянкага койгузулат. 3-июндан тарта ротация аркылуу Ак Тилек унаа өткөрүү жайына келген салык кызматкерлери 13 күндүн ичинде 17 мыйзам бузуу катталганын айтышты. Мыйзамга баш ийбеген айдоочулар жогоруда айтылгандай айыппул токтоочу жайына киргизилип, болжол менен 5 000 жана 10 000 сом өлчөмүндөгү акчаны төлөп өз унаасын ал жактан чыгара алат. Ал эми чек ара кызматкерлеринин жетекчисинин айтымында контрабанда башкача айтканда мыйзамсыз же болбосо көрсөтүлгөн чектөөдөн ашып кеткен жүктөрдүн көбү Таластын чоң капка айылында жана Чалдабар автобекетинде көп катталат. Быйыл жалпы Кыргызстандагы чек ара көзөмөлдөө пункттарында 1,5 тонна контрабанда кармалган. Анын эсебинен мамлекет 18,5 миллион сом өлчөмүндөгү зыянга учураган. 1-январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушу Кыргыз-казак чек ара тилкесинде жайгашкан көзөмөлдөө жайларында 61 факт мыйзамсыз кирүү күйүүч майлары катталган болчу. Общий баягы көлөмү болсо 18 миллиондон ашык. Баары ошо өтүп жатканда тийиштүү документтер толтурулуп, баягы тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилген. Бир күндө 100дөн 150гө чейин унаалар өткөн жайда жеңил автоунааларды 1-3 мүнөттө, ал эми оор жүк ташуучу унааларды 20-30 мүнөт аралыгында текшерүүгө алышат. Бирок чек ара кызматкерлери техникалык аппараттардын жетишсиздигинен улам көптөгөн мыйзамсыз жүктөр ачыкка чыкпай көз жаздымда калып жатат дешет. Жазгүл Кенжеева, Жолболду Басаев, Ош Бирим жаңылыктары.